Кызматкерлерибиздер ортомчу болуп, судьялар туура эмес чечимдер кабыл алган учурлар бар. Жаранды, так, эмне видеокамеранын эмнесин ошо. Камерасы жетпей атабы же провод жокпу, эмне жетишпей атат? Причина. Мына биздин акыбал ушул. Ысык көл областына болгон иш сапардын алкагында жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Ысык көл райондук соттун ишмердүүлүгү менен таанышты. Азыркы учурда кандай шартта сиздер иштеп атасыздар? Кандай көйгөйлөр бар? Жарандардын укуктары кандай корголуп атат? Тартип кандай? Негизи иштер кандай каралып жатат? Бизде этика маселеси, дресс-код маселеси бизде кандай сакталып атат? Ушул жаатта сиздер менен бир баарлашканы келдим. Соттун жамааты менен болгон жыйында эмгек тартип, этика, дресс-код, иштердин автоматтык түрдө бөлүштүрүлүшү, бузулган иштер маселелери талкууга алынды. Мында бир катар кемчиликтер аныкталып, аларды жоюу боюнча төрага Сатыев Ысык көл райондук соттун төрагасы Кайрат Батыралиевке тапшырмаларды берди. Андан соң жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев жамааттын иштөө шарттары менен таанышып, алардын ишке карата жоопкерчиликтери боюнча сүйлөштү. Атрибуттар туура эле турат. Ошондой эле электрондук архивге өтүү боюнча тапшырмаларды айтты. Мындан тышкары имараттын оңдоп түзөөдөн өткөнүнө карабастан анда бир топ кемчиликтер бар экени ачыкталды. Саламатсыңарбы? Комендант өзү ушинтип отурабы? Бул ремонт болгон косметический, бодан кийинки ушинтип өзүнчө көктөп ушундай эме болуп атат. Эмнеге? Причинасы эмне? Бул боюнча департамент. Кандай департамент? Билет сүрөткө тартып, документ түзүп. Нурсултан, сен биякта жүр. Мыналар эмне? Не причинасы эмне? Эмеге кирген, ремонтко кирген. Качан кылдыңар эле ремонтту? Быйыл. Кайра эле кирип атабы ремонтко? Мына быйыл кылды ремонт, кайра эле ремонтпу? Бул эмне деген подход? Текущий ремонт канча жылда бир болуш керек? Положение бар го. Канча жылда бир болуш керек текущий? Мына былтыр кылдыңар, кайра быйыл кыла бересиңер текущий. Эмки жылга алганбыз да. Жок, эмки жылга чейин ушинтип отуруш керекпи? Актап сырдап көздөп кетет. Жок, актап сырдап эмес. Бул эмнеден көгөрүп атат причинасын? Мен ошону сурап. Үстүнө тамчыласа эмне кылыш керек? Серверди ачтырабыз. Үстүн жабыш керекпи? Үстүнөн башташ керекпи? Кровля там башта оңдош керекпи? Эмне? Бул ремонт кылгандын мурун ушулардын баарын үстүн кровляны бүтүрүп алып туруп, анан бюджет кирген, буюрса жазда ремонт баштайбыз. Мына ушундай подходдо ар бир судья өзүнүн кабинетин жакшы карап эме кылса болот да. Вот правильно атрибуттар турат. Цвет деген ушундай болуш керек гербтен. Сиз кимсиз? Судьянын негизги сиздин ишиңиз эмне? Судьяга жардам берүү. Кайсы жагынан? Адилеттикти Кантип орнотосуз? Сиз кантип орнотосуз? Адилет. Судья орнотот да. Сиз каяктан орнотосуз? жок, ошого жардам берүү. Жардам, ошо эмне жардам беришиңиз керек? Мен ошону сурап атам. Жардам Мына деп эсептеп койбойсузбу? 9 жылдан бери иштейт экенсиз. Эмне, биякта ремонт кылынбады беле? Эмнеге? болгон эмес. Болгон эмес. Жок, биякта текущий ремонт кылыпсыңар. Биякта эмне кылбайсыңар? Же судьялар, төрагалар өзүңөрдүн кабинетиңерди Биз көчүп келген. муну департамент кылып берди текущийде. Эмне муну калтырып койдуңар? Кана, Нурсултан? Муну эмне калтырып койдуңар? Бул баягы жасында келип атканда кылып да жасында. Ремонт кирип көчүп келип атканда. Мындай ремонт кылып атып калып калыптыр да. Түшүндүңбү, Нурсултан? Мына ремонт калганын баарын кылып келип ушун калып калыптыр. Жайында жок. Бул кана акт прием передача болду беле? Передача. Мына болду беле? Кантип калып калат анда? Кылынып келип бул ушулга келгенде калып калыш керек. Жарандар, Узун болсу, ортосуна бөлүп. Так. Эме менен видеокамера менен эмнесин ошо? Кана айтышын?
Аудио-видео система почему не оснащена? Так, у нас ВК-система удобно. А бұл Гражданский. гражданская болбой бұл. Қылбаш керек пе? Уголовныйға қылыш керек, гражданский қылбайды деген нәрсе бар ғой. Неге қылынған емес? Мына қалған неме залыңарда бүт системаны қойып атасыңар, аудио, видео емені. А бұға не қойбайсыңар? Почему? Чем это связано? Бізде бұрғақ зданияда, ескі зданияда. Белгілі Қайсы здание? ескі зданияда. Шоны көчіріп келіп. Соны көшіріп келіп, осы жақ. Жоқ, ал жақты көшіріп қойдыңар. Бұл жақты қашан қыласыңар? Не қалтырып қойдыңар деп атам мен. Ал жақты қылып атасыңар, бұл жақта не қалтырып атасыңар? Не проблема болып атады? Теге же камерасы жетпейді, же провод жоқ қой, не жетпейді? Причина. Департаментінде. Департамент тұрады, мына жетекшіңер. Не үшін? Бұл бойынша шынымен маалымат алушы қандай? Маалымат жоқ. Жазылар ошол. Қысқа уақытта маалымат. Мына біздің ахвал ушул. Санузелдер иштебейт экен. Ташкан жылғаны. Ага. Қандайсыз? Ташкан жұмабек. Жас па? Не отменяемость сізде көп болып отыр. Қанша жыл судейский стаж бар? 15 болады. 15? Уят та тем более сізге 15 миллион. Өзіме интересный болып отыр, мен тақтаймын. Тақтаңыздар. Бүгін әлі тақтап, оны бір еместен шығарамын. Я сама не согласна с этим. Сіздер тапшырған отчет бойынша айтып отырсыз. Аны біз башқаны алған жоқпыз біз башқамызды. Есте болыңыздар. Бардығын жашына еметіңіздер. Қараңыздар. Ошон үчүн каждый отменным над отменой надо работать. Бұл сіздікі, да? Не қапыры болып кеткен патологыңыз? Тамекі тартат оқшайсыз, чекпейсіз ба? Не қара болып отыр? Не болды? Не деген ремонт қылылған? Текучий ремонт. Достар, қанша ақша кеткен осы? Бұяққа қанша ақша кетті? Қаншаға ремонт қылдыңар? Бил. Аз бүткенге чейин бил. Қанша расход? Мен көрбейтім мұндай. Көреліші ақшасына жараша. Бұл жерде побелка эле болып тұр да? Мұндайша айтқанда. Побелка и покраска болып тұр да? Тура эле да? Жаңы эшиктер коюлган. Қана департамент. Қарасаң? Олар келген демеген. Жоқ, келген, мұны текущий ремонт қылынған ба бұлар? Бұлар ремонттан кейін алып алушыл деп атамын. Бұны қашан қылынды деле? Жазда. Биыл жазда қылынды. Қанша ай болды? Қашан қылынды? Жоқ, қайсы айлар? Март, да? Март. Марттың етегі мына апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, мына декабрь. 9 айда ушул акыбалга келип калды ғой ремонту. Мыналарды карагыла. Наркылар көчкөн, бул шишип турат. Мына биздин мамлекеттин акчасын кандап биз сарптап атканыбыз кандай. Biz уголовный iş, аудио, видео, фиксация машинасында. Сыростина. Как здесь работать? Неден? Ошол мурунку сиңип калган эмелерден болуш керек. Но надо же здесь причину искать. Высушивать. Неден сырость болот атат? Неден у нас сырость болот атат? Неге? Сантехниктерді көргөзгөн биз алганда эле бирге кош деди сырыс бул болсо негизи эгер курганда туура эмес курулган. Жоқ, туруа емес. Бұл жерден
сырость деген зәгі өтіп атат. Жоқ, ошол илгери турулганда эле бир эмеси туура эмес. Несі тура емес? Сырттан Жок, сыртта эч кандай суу. су кирип атабы. Анан неге жөнүнө көктөбөйт да бул? Я. Анан эмне болуп чечилип атат? Сизби архивариус? Канча жылдан бери иштейсиз? 1 жылдан бери. Мурункусу декретти көрүүгө кетип калган. Ал кеткенден кийин бул дусту алганбыз. Делалар жоголбой калдыбы? Же жоголуп атабы? Инвентаризация бардын учетун алганбыз. Мен өзүмчө ана комиссия түзүп, комиссия өзүнчө кылып. Андан бери азыр ошондон кийин токтогон. Так, бул кайсы? Кабинет. Бул жарандык иштери боюнча, э? Биягы уголовный. Наркысы Уголовный. жазык, бул жарандык. Булар болсо уже обработка болгондор. Иштер, судебный актылары. То есть баардык архивиңер боюнча мартта чейин бүтөбүз деп атасыңар. Электронный архивге кириши эмне тоскоолдук жаралып атат? Просто кол керек, күч керек. Эмне күч таппай атасыңарбы? Кандай десем, кишинин колу керек болуп атат да. Бул жерге мисалы мына практикага чыгып, практика эметте турган мисалы окуу жайлардан чакырбайсыңарбы? Студенттер келишпейт. Келишпейт эмес, практикадан өтүшөт ошолор. Бартырып биринчи сүйлөшүш керек. Соңында төрага Сатыев сот имаратына келген жарандарга сылык жана түшүнүктүү мамиле жасоо, алар үчүн шарттарды түзүүнү баса белгиледи. Бул жерге келип тапшырат да, О, арыздар. Жарандык иштер боюнча. Жарандык иштер. Бул эзги суу материалдар боюнча. Кылмыш иштер боюнча. Мына жаран келди, анан арызын таштайт да, э? Ооба. Кылмыш иштер боюнча, жарандык иштер боюнча силерге эметет экен, э? Так, анан эмне кыласыңар? Ордуңардан кичине туруп жооп берип атасыңарбы? Келиңиздер деп жашына туура түшүндүрүп, э? Каяка кайрылыш керек, эмне кылыш керек мындан ары? Вот ушундай тартип болуш керек бул жерде. Макулбу? Түзүш керек. Кандай? Негизинен үстү жабып, скамейкаларды орнотсок баягы жамгыр болуп, кандай погодада болчу, кичине келген жарандарга Түзгүлө. Бул